Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан жердештерим, саламатсыздарбы? Биз ушул Бексултан агамдарды, Эламанды кош биз ушул октябрь айынан бери, примерно бир 5-6 айдан бери тартып жүрөбүз. Биз тартып жүргөндөн бери биздин 50дөй эже карындаштарыбыз, агаларыбыз келип ушул Wildberries боюнча окуп, бир 35-40 тайы ушул тармакта иштеп жүрүшөт. Ошол боюнча толук маалымат беребиз. Негизи заман өнүгүп, күндөн күнгө негизи ушундай онлайн товар сатуу популярдуу болуп келет, билесиздер. Озон, Wildberries, дагы Яндекс деген башкалар чыгып баратат күндөн күнгө. Ошол боюнча азыр бул агаларыбыз дагы обучение баштаптыр. Кенен бир маалымат алып берелик. Видеого лайк басып, группа контакттар менен бөлүшө кетиңиздер. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы рахмат. Кыйналбай чарчабай иштеп атасызбы? Жакшы рахмат, шүгүр, тынч. Бул видеодо элге мындай дыйканча мындай толук форматта түшүндүрүп берелик. Wildberries деген эмне? Сиз качан келип калдыңыз? Кандай платформа экен? Ошол боюнча эл менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Бексултан. Wildberries тармагында иштегениме 2 жыл болуп калды. Wildberries'ти баштаганда эл катары эле в найме работал и параллельно окуп, обучение алып, үйрөнүп, 1 жылдан ашып калды. Толук Wildberries тармагында иштеп жүрөмүн. Өзүм пример боломун, мындай нөлдөн баштап результатка чейин. То есть мен Wildberries'ти баштаганда аз эле суммамен баштагам, бир 80 000, 100 000 менен баштагам. Буюрса декабрда жакшы результат болду. И тренингке келсеңер, ошол жерде толук маалыматты көрсөтөм. Ак тулпардуу болдум дебейсизби? Ак тулпардуу болдум, буюрса да. Жетимишинен. Возможно тулпарды жетимишинен. Возможно болуп калды, алдым, буюрса. Жакшылык күндөргө мениң. Чоң рахмат. Wildberries боюнча айтса кетсем, мындай айткан группаны уже 7 группаны окуттук. Жарымында бир партнерлор болуп окуттук обученияны. Азыр последний 3 группаны индивидуально менин келинчегим менен группа алып окутуп жатабыз, үйрөтүп, нөлдөн баштап результатка чейин толук сопровождениясы менен. Вот. Өзүңүз бул Wildberries тармагына чейин кандай жумушта иштеп келет элеңиз буга чейин Москва? Wildberries'ке чейин мен спецтехника жакын, спецтехника менен иштегем, так экскаваторщик, бульдозерист, да, ошол сыяктуу. Ошол жерде таштадыңыз. Стажым бар, 12 жыл иштегем. Аякта жумуш жакшы болот эле, зарплатасы жакшы болот эле, ачыгы да. 150 000 нарагын аласың, жок дегендечи азыр. Экскаваторларда, техникаларда жакшы тапчумун, бирок я понимал, что это меники эмес да. Мен что-то свое изденип жүрүп, параллельно еще ошо экскаваторларды арендага берип иштедим, как посредник болуп. Вот Wildberries'ке келге чейин последний 1,5 года аутсорсинг компанияда иштедим, менеджер подбора персонала болуп келгем. И анан обучениени окуп атканда Wildberries'те, тогда был уже руководителем подбора персонала. Иштеп, Wildberries'ти таштабай параллельно иштеп жүрдүм. Я понимал, рано или поздно баштайм, потому что бул жерде биринчиден өзүң иштейсиң, бул жер доход да, иштесиңе жараша. Жакшы иштесең, жакшы результат болот. Кыскасы жакты негизи ошол тармак. Өзүң иштейсиң. Негизги ошол акыркы учурларда биздин жаштардын арасында дагы ушундай онлайн продажаларга кызыгып, ушу сайттар аркылуу товар саткан бир туугандар негизи күндөн күнгө өсүп атат да. Башка негизи мындай салыштырмалуу, башка улуттарга салыштырмалуу биздикилер көп окуп үйрөнүп атат окшойт дейм да. Москвада дагычы мисалы бир жерде иштегендерди көрбөй калдым да. Ушул топко көтөргөндөр, галстук тагынгандар, ушу биздин кыргыз эже карындаштар дагы, агалар дагычы ошондой жүрүп калышты көп акыркы учурда ачыгы. Да, ачыгында баарына маалымат болуп, баары түшүнүп атат, уже не хотят от зарплаты до зарплаты болуп, хотят что-то свое, нөлдөн баштап иштеп, параллельно иштеп кетиш. Баары обучение башталганда мүмкүнчүлүк бар, пока обучение дагы окуп, өзүң дагы жумушун таштап, анан жакшы определенный результатка чыккандан кийин уже өзүнүн жумушун таштап, найме, который иштеп жатат. И Wildberries'тен толук иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. И обучение бүткөндөн кийин деле биз бул жерде
40 чактуу окуучуларыбыз бар. Ошол как сообщество, группа болуп биримдикте иштеп келип атабыз. Ошол территориянын офисинин ичинде эле, разный офистерде. Бири-бирибизге жардам берип, подсказывать этип, мындай кыскасы обучение бүткөндөн кийин таштап салбайбыз да. Биримдикте бар мекендештер, кыргыздар болуп иштеп келесиздер. Ийгиликтерге жетип жүрөбүз. Обучениянын баасы канчанын канча ай болот? Анын канчадан канчага чейин болот демекчи? Обучениянын баасы ниже рыночных 50 000 рубль болот. 1 ай толук обучение болот. 14 урок болот толугунда, 2-3 сааттан, 3-4 саат болот. Группа бир 10 чакты эле адам болот, ондан ашуу эмес. И 3-4 саат, жумасына 3 урок болот. То есть вторник, четверг, суббота там, да, уже биргелешип аны чечебиз группа менен кайсы убакта обучение алган, потому что мага разница жок, күндүзү вечерымды эле окута берем. Сиз ушул жерде болосуз кыскасы офисте. Кайсы убакта келсе окута бересиз. Офисте болот, ошо бул офисте болот. Дагы айтып кетчү нерсе эсимден чыгып атат. Азыр ошол обучение келе турган бир туугандардын ноутбугу болуш керекпи? Анан канча акча менен келиш керек? Ошол сизге бере турган акчадан сырткардан канча акча болуш керек? Обучениеден тышкары ноутбук обязательно керек. Ноутбуктун мындай кымбаты кереги жок, мындай арзан эле, бир 10-15 миңге, 20 миңге чейин алып. Бушный деле алса болот. Бушный Авитодон алып эле, тоже жардам беребиз, если кыйналып атсаңар, билбейсиңер да кандай ноутбук алганын. Анан ИП керек, индивидуальный предприниматель деген, российский тоже жарайт, и кыргызстандык деле жарайт. Кыргызстандан ИП ачып, өздөрүнүн эмес, жакын туугандарына, ата-энесине, там байкесине, инисине ачып, и бул жерден иштесе болот. Кыргызстанга сом болуп чыгат, анан сомдон рубль кылып которуп, өзүн алып иштете берет. Кийин Кыргызстанга барса, иштеп кетсе боло берет да. Жакшы мүмкүнчүлүк тоже бир жагынан. Ошол 50 миңдин ичинде ошол товар алып сатканга чейин ошол завод беле Тяг Москва ошол жака барып үйрөтөсүздөр жетелеп. Каяктан эмне сатат? Толук рынокко барабыз, кантип сүйлөшүш керек поставщиктер менен, как вести диалог. Ошол кыскасы баарын көрсөтөм, үйрөтөм, толук сопровождениясы менен. Тренингде акысыз тренинг болот. Ошол жерде келсеңер. Качан болот ошол тренинг? Ошол тренингди описание калтырып коебуз. Кайсы күндөрү саат канчаларда болот. И обучение буюрса марттын башында баштайбыз. Тренинг акысыз болот, келип толук маалымат алып кеткиле. Ошол жерде полный обучение боюнча, Валбрис боюнча, программа боюнча толук түшүндүрүп, өзүмдүн результаттарын көрсөтөм ачык эле, то есть как есть. И ошол жерде суроо жооптор болуп, мындай суроолоруңузга жооп алсаңар болот. Анан негизи эле биз тартып чыгаргандан бери биздин аудитория мындай эми жаштар 30га чейин көрүбөшү мүмкүн, мен оюмчачы. Анан 55-60га чейинки бир туугандарыбыз көп көрөт бизди. Ошол көпчүлүгү ошол жашы өткөн, мындай айтканда 35-тен 45ке чейинки эже карындаштар көп келип окуптур мисалы. Да. Анын себебин айтыңыз, алар эми жашоону көргөн адамдар, билген адамдар, тырышкан адамдар депчи, жакшы үйрөнүп кетти деп. Да, жакшы көрүп иштешип кетишти. Ошол келгендер домохозяйкалар болду. 2-ден 3-төн даже 8-месячный аял баласы менен келип окугандар болду. Алар уже жашоого тың болуп, баягындай үйрөнүп, азыр баары иштешип атат. Кыскасы баары иштешип атат, аракет кылып, параллельно кто-то уже на постоянной основе Валбристе иштешип атат. Результаттары жакшы. Если обучение мени анча таанышпайт, биринчи жолу көрүшүп, өз биздин учениктер менен деле келип, мен жокто деле сүйлөшүп, кандай обучение алат, кандай үйрөтөт деп. Бексултан ким өзү деп сурап кетсе да боло берет тең, разница жок, таанышып адрестерди айтып коёмун да. Бемалал сүйлөшө бергиле, то есть кыскасы. Мына ушул офисте окуйсуздар бир туугандар, ошол кандай товар кетет, эмне алса кандай болот, полный маалыматтар сиздерге беришет. Негизи көп учурда мен дагы билип жүрөм, Валбрис тартыпчы мындай игрушкалар көп кетет экен. Анын сезону дагы болбойт экен. Көргөндө заказ кылып, жанагы алам дегендер. Жок, айтыш болбойт, только игрушка деп. У меня менде игрушкалар жакшы кетти, башкаларына кийимдер жакшы кетти. То есть бул жерде иштешине жараша. Ал тема дагы окшойт, жана жазганда дагы мындай кете турган
хайп боло турган сөздөрдү кошуп жазыш керек экен. Тестировать этип иштеп ошол жолду толук көрсөтөм да, кантип иштеп ошол өзүнүн товарын таап, ошол бир товар менен деле мындай миллионго чыккандар бар. Кыскасы аны тестировать этип анан үйрөнөбүз да, то есть үйрөнүп өз товарлар таап и мындай жакшы кетип аткан товарларга напор кылып продвигать этип ошол жерде результат болот. Фото буткаларыңыз бар экен өзүңүздө. Сүрөткө тартканды үйрөтөбүз. Кыскасы толук. Тренинг 3 азыр мындай бир аз тартынтасыз негизи булагабыз ошо биринчи келгенде бир аз тартынды эле. Аябай жакшы. Толук маалымат. Бул жерде ошондо кандай окуучулардын товарлары биякта кандай? Бул жакта нелер сатып атасыз азыр алар? Азыр 7-чи группа окуусу бүтөйүн деп калды. Кийинки неделе бүтөт. Ошондо товарлар бар, акырын жөнөтүшүп атат товарлардын акырын өздөрүнүн товарлары. Бул жерде 70-80% учениктин товарлары. Футболкалар турат маякта. Да. Товарларын коюшат, бул жер как склад болот во время обучения. Товарларын коюшуп, и товарларын жөнөтүшө берет. Как правильно упаковать, как отправлять, сону толук өтүлөт. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Мен номерлериңизди коюп койдум, адрестериңизди жазып койдум. Бул адрес ошол метро Кашковскадан бир 10 мүнөткө жетпеген жол мындай келсе, машинамен келчүлөргө пропуск менен киргизет биякта да? Жөн эле кирсе болот азыр, жөн эле кирет. Пропуск не обязательно. Мына ушундай. Мен жанагы тренингтерди мен описание коюп койдум. Буларга жөнөткөн болсо, ишиңиздер ийгилик мекендештер, эч качан урбаңыздар. Мына келип окуңуздар, иштен кийинби, ишке чейинби графиктерди сүйлөшүп окуйсуздар. Сразу эле жумуштан чыгып кетип, бул Wildberries'ти баштап кет деген сөз эмес. Карап көрөт биринчи келген адам, салыштырат дегендей, анан өз тандоосу менен окуп баштайт же башка кылат. Көрүшкөнчө, рахмат. Көрүнчө күтөбүз. Рахмат. Келип кетиңерге, силерге да ийгилик ишиңерге. Тынч болуңуз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.